Мына шифонерлерди ачкан, барды мына допунун ичинде жалаңы толтурап тыйындар болчу. Мерге чачып бул тыйындарды алган. Анан кийин мунякты туткан. Мыналарды баарын бияка таштап, берден бир мындай кружкага окшогон немеде тыйын болчу. Аларды алган. Андан кийин эко туткан да, мына жерде жанагы асма рюкзак болгон, мына кичинекай. Ошонун ичинде акча көбүрөөк ошондо болчу. 475 миңдей акча ошол жерде болчу. Ошону алып туруп анан чыгып кетишкен да. Жалал-Абадта кайрымдуулук катары чогултулган 500 миңди уурдап кетишкен. Окуя 25 май күнү Сузак районуна караштуу Жаңычек участогунда орун алган. Уурулар үйдө эч ким жоктугунан пайдаланып, Наргиза Артыкматованын операциясына чогултулган акчаны алып кетишкен. Эми азыркы күндө биз шартыбыз келишпей жатат, ошо операция кыла турган кылынат деп коллективдер, өзүбүздүн тууган уруктар, өзүмдүн мал жандарым сатып топтогон акчамды 25 май күнү күппө күндүзү саат 1 менен 5-тин арасында ушул үйдөн уурдап кетишкен. Кашалок, машалоктор менен уурдап, ошонун себептен мен акча жоктугуна байланыштуу отуруп калдым азыр. Артыкматованын баш мээсиндеги кан тамыры жарылып, 13 майда ооруканага түшүп калган. Анын натыйжасында көзүнүн көрүүсү начарлап, тамак иче албай төшөккө жатып калган. Наргиза Артыкматова Ошто, кийинчерээк Жалал-Абадта дарыланган. 12 күн мурда аны үйүнө чыгарышкан. Наргиза азыр кош бойлуу учурда аны кайненеси менен күйөөсү карап жатышат. Уурулар акчаны уурдап кетпесе, эмдигиче бутуна туруп калар беле. Балдары дагы апам деп келе берет экен. Эч кимге мындайды каалабайм. Ууруларга ынсап берсин. Азыр балам экөөлөп карап жатабыз. Ал ишке кеткенде мен карайм, келгенде өзү карап атат. Утуру шейшебин алмаштырып, заарасын төгүп турамын. Наргиза Артыкматовага Бишкекте май айынын акырында 3 этап менен операция жасатуу пландалган. Бирок акчаны уурдап кетишкендиктен жасалбай калган. Учурда жабырлангандар материалдык каражатты кайтарып алууну көздөшүүдө. Дарыгерлер Наргизанын операциясы үчүн $10,000 тегерегинде каражат керектелерин айтышкан. Азыркы учурдагы талабым ушул кармалган уурулар мен моральный жактагы ущербимди кошпой эле коеюн, материальный уурдалган акчамдын кайтарып берсе болду мага. Ошо аялымдын эмесине канчалык эрте кайтарса, мен ошончолук апарып бир кийин актин кылып калбай турган акыбалда ушунун бир аракетин кылып, алдын алып жасатып калышым керек операциянычы. Буниётбек Артыкматов окуядан кийин милицияга арыз менен кайрылган. Милициянын ыкчам тергөө иш-чараларынын негизинде 20-июнь күнү Сузак районунун 2 тургуну уурулукка шектелип кармалган. Жалал-Абад областык иштер башкармалыгынын жана Сузак райондук иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чаралардын натыйжасында ошол шектүүлөрдүн бири Ош шаарынан, бири Жалал-Абад шаарында батирлердин биринде жашынып жаткан жеринен кармалып, тергөө өткөрүп берилген. Тергөөнүн жүрүшүндө ушул 2 шектүүгө тең баш коргоо чарасы каралып, Сузак райондук сот тарабынан, тергөө судьясы тарабынан 2 айга камакка алынган. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлөт. Белгилей кетсек, уурулукка шектелип кармалган 2 жарандын үстүнөн буга чейин дагы 3 арыз түшкөнү маалым болду. Акыркы 5 айдын ичинде Жалал-Абад облусунда батирди тоноо боюнча 65 учур катталып, анын ичинен 36 фактысынын бети ачылган. Жалпы 3 миллион сомго жакын чыгым келтирилген болсо, анын ичинен 1,5 миллион сому кайтарылган. Акылай Карабаева, Аскар Моматисаков, Регион.